710 миң акча төктүм мен. Членский взносубуз ар айына 3500дөн болсо мен 35 миң акча төктүм. Баары биригип 1 миллион 5 миң 445 миң акча төктүм. Алар бирок ошо сөзүндө туруп март апрель айы келгенде мага үй алып бере алган жок. 2 айда алып берем, 3 айда алып берем деген устное обещанияга карап, ошого таянып келип атышат да. Азыркы учурда декабрдан баштап ар бирөөнүкү 12 ай кетип баштайт, буюрса. 55 жаштагы Шарипа Юлдашева Эслайн аталышындагы турак жай кооперативине январ айында кайрылып келишим түзгөн. Шарипа айым кооперативдин 2 миллион сомдук төлөмүнө жалпысынан 710 миң сом төккөн. Андан тышкары мүчөлүк акысы катары 10 ай тынымсыз 3500 сомдон төлөм жүргүзүп келген. Турак жай кооперативдин негиздөөчүсү катары белгилүү болгон Бакыт Алиев аттуу жаран Шарипа Юлдашевага 2 айдын аралыгында батирлүү кылууну убадалаган. 10 ай убакытта үйгө жетпеген Шарипа айым ноябрь айында соңку убакытты коюп, андан өтсө акчасын кайтарып берүүнү билдирген. Берилген убакыт өтүп кеткендиктен Шарипа айым акчасыз же үйсүз калууга кооптонуп, бүгүн Ош шаарындагы УКМКнын башкармалыгына арыз калтыруу үчүн келген. Компанияга берген акчалары миграцияда жүргөн кыздарынын көп жылдык эмгеги. Биз убагында Бакыт Алиевич менен сүйлөшкөнбүз. Мага айткан акыркы сурооңуз эже ноябрда деген. Мына ноябрда кетти. Эми ушинтип орто жолдо ошол алысса башка жакта иштеген кыздарыбыздын, чет өлкөлөрдө иштеген кыздарыбыздын ден соолугунан кетип иштеп атышат. Ошолордун акчасын биз кашыктап, чогултуп, ошол жерге төккөн акчабызды эми кайтып ала албай атабыз. Ал жерде жесир кыздар бар, балдар бар, жаш кыздардын үлүштөрү бар. Биз ошол акчабыздын өзүбүздүн кашык менен чогулткан акчабызды кайтып ала албайт. 710 миң акча төктүм мен. Членский взносубуз ар айына 3500дөн болсо мен 35 миң акча төктүм. Ушул тапта азыр барсак биз мындай суз кабыл алат. Биздин отурубал вассабызга кирет, олар вассабызды текшерет, ким эмне деп атат, ким эмне деп. Анан жоопкерчилигин сезбей атат. Анан бизге кирсек, бизге кылган мамилеси өзгөрө баштайт. Ким эле сүйлөп койсо болду, ошол адам ол кызга душман болуп калды. Аты жөнүн жашырууну калаган бул айым Эслайн турак жай долбооруна өткөн жылдын декабрь айында мүчө болуп келген. Ошол мезгилде арзандатуу ыкмасы менен 3 айдын ичинде үйлүү болууну айтып кубандырган. Компаниянын 3 миллиондук чегине жазылып, ошол убакыттан бери жалпы 1 миллион 545 миң сом төккөн. Кооператив өздөрү койгон убакыттан кечиктирип, курук сөз менен гана алдап келгенин айтат. Өздүгүн жашырган айым кооперативден тез арада батир алып берүүгө талап койду. Бул айымдын катарындагы Өзгөн районунун тургуну 860 миң сом кайтарып алуу үчүн келишимин бузган. 31 августтан бери өзүнүн каражатын ала албай келет. 750 миңин төккөнмүн. Андан тышкары 218 миң төккөнмүн. Андан тышкары айына 3100 сомдон 1 жылдыкын төктүм. Баары биригип 1 миллион 5 миң 445 миң акча төктүм. Алар бирок ошо сөзүндө туруп март апрель айы келгенде мага үй алып бере алган жок. Аны июнь деди, июль деди, август деди, алып беришкен жок. Мына уже 1 жыл болду. Ошо суранат элем, мага үй алып беришсин. Мен аны иштеп, менет менен топтогон акчамы ушуларга ишенип төлөгөм. Алар бизди алдашты. Сөздөрүндө турушкан жок. Ошол. Отказной жазганмын. Азыр 72 күн эмес, адан ашып кетти да. Мага до сих пор акчаны бербейт. Кайсы күнү беребиз деген айтышпай атат. Кайсы күнү беребиз, кайсы күнү эмес, азыр телефондорун албайт. Бир өздөрүн көрсөтүп, мына күн аласыңар эже деген адамдын өзү жок биздечи. Биз ошо Рысбек Мунарбековичтин колуна именно акчасын эсептеп бергенбиз. 8 миң төлөгөн, кийин 625 миң төлөгөм. Жалпы канчасы? Азыр 800 миң, 60 канча миң да. Ошончо акчабызды бербей жатат. Эслайн кооперативинин Ош бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Абдималикова турак жай долбоору туруктуу иштеп жатканын айтат. Кооператив түзүлгөндөн бери 70 жаранды батирлүү кылып, бүгүнкү күндө 300дөн ашуун мүчөсү бар экенин билдирди. Ал эми даттанган жарандардын 12 айлык мөөнөтү эмикелерин кошумчалады. Укук коргоо органдарына түшкөн иштери боюнча мыйзамдуу чара көрүлгөнүнө токтолду. Азыркы учурда финансылык күлүч болгондуктан декабрь айынан тартып кезектеги жарандарга батир берүү башталарын айтып ишендирди. 2 айда алып берем, 3 айда алып берем деген устное обещанияга карап, ошого таянып келип атышат да. Азыркы учурда декабрдан баштап ар бирөөнүкү 12 ай кетип баштайт, буюрса. Ошол декабрдан баштап оформлениялар башталат да. Негизи, эгерде азыркы учурда срок менен алып карай турган болсо дагы, көп инсандын очереди 12 айга келе элек.
баарынык 68 күнү келе элек да. Бизден ошол Бишкек шаарынан которулат көбүнчө счеттор. Которулганда эле баары уже декабрдан баштап заявление жазган возвраттар акчаларын алышат, очерети келген инсандар үйлөрүн алышат. Бул жерде биздин основатель инсан бул карапайым элдин бир да тыйынын жей турган инсан эмес да. Кооперативдин үстүнөн калаанын ички иштер башкармалыгына бир арыз келип түшкөн. Иликтөө учурунда арыз ээси кайрадан тосмо катын жиберип, иш тергөө ишинен кыскартылган. 1988 жылы туулган Ош шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Анда ал S-Line компаниясына болжол менен 872 000 сом акча каражатын берип, ушул күнгө чейин же үй ала албай, же болбосо акчасын кайтарып ала албай жүргөндүгүн билдирген. Бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине алдамчылык беренеси менен катталып сотко чейин көндүрүү иши ачылып, андан эки тараптын кеңешүүсү менен бул материал кыскарган. Соңку күндөрү жарандарды турак жай менен камсыздоо программасы катары атайын кооперативдердин саны күн санап өсүүдө. Уюмдардын ишмердүүлүгү канчалык мыйзамдуу азырынча белгисиз. Аны ким көзөмөлдөп жатканын да айтуу кыйын. Өлкөдөгү көптөгөн пирамида компаниялары мыйзамдуу лицензия алганы менен карапайым калктын акчасын соруп келгени анык. Кооператив тарабынан жабыркап жаткандардын көйгөйү чечилмейинче сиздерге маалымат берип турабыз. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.